İbadat kılasın, bирок ibadатын Kudaydan başka arınap koyuyorsun keyde. Mal soygonda Bismillah dep soyuyorsun, keyde ata-babaların joluna dep soyuyorsun, aram bolup kalat da. Mal Bismillah soyulsa aram bolat, urmatlı bir tuğan. Oşol siyaktı öyle soyulup atkanda, mal urmatlı bir tuğanım, mal canıvar da. Anı kumurskan öldürsen günökör olursun, jöndödөн öldürsen. Malda sen günökör olursun, bирок muhtajlık bolgondugu üçün oşol adal aram bolgon, soyuluşu aram bolgon, jandıkты öldürүү aram bolgon nerseni Kudayımız ruhsat berген üçün özünün atı menen gana adal kılıp soya alabыз da. Egerde Bismillah aytpay turup, Kudaydı estebey turup bir nersени öldürsen, anda öldürgön bola, soygon bolboysun. Sen anda günökör bolosун, bir janıvardı soygonu öldürgön üçün. Janagı et jebegендер kim dep koyabыз? Vegetarianster. Oşollar uşun jarымын абдан жакшы түшүнүшкөн да, жарымынчы. Анан бул жагына жеткенге убакыт болбой калган, биягын түшүнүп алса онун болушат эле буларгачы. Алар жесе болбойт, сойсо болбойт дейт да, ошол эле түшүнүшөт да. Болбойт аслында. Бирок Кудай таалам уруксат берген, Кудайдын уруксаты үчүн гана биз бисмилlah менен адал кылабыз да. Ана Кудайдын атынан башка мен арбактардын жолуна, палан түкүн жолуна бир неке деп туруп башка айта турган болсоң, ал жанагы союлган мал өлтүрүлгөн болот да, адал болуп эсептелбейт. Түшүнүктүүбү? Демек Кудайдын башкан аты менен сойгон, демек Кудайга шерик кылып койгон ширк болуп эсептелет. Только эти арам болот. Кылган адамдагы сойгондо ширк болуп калат. Мисалы үчүн бу чоң адам келет экен, ошонун урматына союп атабыз десе, ал дагы болбойт да. Кудайдын аттан